Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы номер 11 мектеп-интернаты. Тарбиячы Жунусова Наргиза. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Келгиле маанайларыбызды көтөрүп алсак. Бүгүнкү тарбия саатыбыздын темасы булганыч колдун оорулары. Сабагыбыздын максаты өз гигиена эрежелерин сактоону түшүнүүнү калыптандыруу керек. Күтүлгөн жыйынтыктар: колдун кир аркылуу жуккан оорулар жана алардын алдын алуу тууралуу билет. Колду туура жууп көнүмдөрүн аткарышат. Келгиле балдар, мээ чабууну жасап алсак. Колдун кири аркылуу кандай оорулар жугат? Колду кантип таза жуу керек? Колду туура жуу микробтордон гана арылуу үчүн эмес, ар түрдүү ооруларды чакыруучу көзгө көрүнбөгөн микробтордон арылуу үчүн да маанилүү. Кол жуунун сунуш кылынган заманбап техникасы. Жасалгалардын баарын чечүү керек. Колду жуу эрежелери. Биринчи этап: орточо чубуртулган жылуу суу менен колду суулоо керек. Экинчи этап: колду энергиялуу түрдө самындоо керек. Үчүнчү этап балдар: 20 секунддай жышуу керек. Демек, биз колубузду 20 секунддай жышып жуушубуз керек экен. Колдун алаканга тийгизип, манжаларын бири-бирине айкалыштырып, манжалардын арасын таза жуу керек. Бул 4-нчи этап болду балдар. Ал эми 5-нчи этап: айландыра кыймыл жасоо менен самындын көбүгүн оң колдун манжаларынын учу менен сол колдун алаканынын ортосуна жана тескерисинче сүртүү керек. 6-нчы этап: колду суу менен таза чайкоо керек. Колду жууган соң таза, өздүк сүлгү менен же кагаз сүлгү менен арчуу зарыл. Демек, биз колду жуу эрежелерин үйрөнүп алдык. Анда эмесе алган билимибизди бышыктап алсак. Колду качан жуу керек? Колдун тазалыгы аны жуу убактысынан көз каранды болобу? Кандай самын тандоо керек? Эгер суу жок, бирок колду жуу зарыл болсо, эмне кылуу керек? Силерге үй тапшырма. Башкаларды колун туура жууга үйрөтүү керек. Окуучу канча кишини колду туура жууга үйрөткөнүн мугалимге айтуусу керек. Демек балдар, башкалардын колун туура жууга үйрөтүшүбүз керек экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.